Өзбекстандын ислам кыймылынын террордук согуш менен Кыргызстан аскерлеринин 20 жыл мурунку кагылышуусу Баткен согушу, Баткен окуясы, Баткен коогалаңы деген ат менен тарыхта калды. Согушкерлер 1999-2000 жылдардын жай айларында эки рет Кыргызстандын чек арасын Баткендеги Телбе жана Чоңолайдагы Бокбашы ашуулар аркылуу бузуп киришкен. Зардалыда мектеп менен мечитте 45 күн Өзбекстан ислам кыймылынын кара байрагы илинип турган. Кишилер мыкаачылык менен өлтүрүлүп, барымтага алынган. Чек араны 200дөн 1000ге чейинки согушкерлер бузуп өткөн. Аскердик операцияга 1,5–2 миң аскер тартылган. 53 адам курман болуп, 130дан ашыгы жаракат алган. Качкындардын саны 4000ден 8000ге жеткен. Эгемендүү Кыргызстан жаңы тарыхында бардыгыңыздарга маалым болгондой 1999 жылы Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз куралдуу күчтөр басып кирген. Бул сыноо биздин куралдуу күчтөрдүн жана ошондой эле Кыргызстандын күч түзүмдөрүнө өтө оор сыноо болгон. Коргоо министрлигинин аскер бөлүктөрү башка күч түзүмдөрү менен биргеликте душманды Кыргыз мамлекетинин аймагынан кууп чыккан. Ошол убакта Баткен коолагында көптөгөн биздин офицерлер, прапорщиктер оор жаракаттарды алып, офицер прапорщик солдаттардын арасында каза болгондор, баатырларча каза болгондор бар. Бери жыл сайын октябрь айында аларды эскерүү аземдери өткөрүлүп турат. Максаты бул эскерүү аземин өткөрүү максаты бул Кыргыз мамлекетиндеги жаш муундарды патриоттук сезимге чакыруу, куралдуу күчтөргө жана башка күч түзүмдөрүнө болгон ой пикирлерин жакшыртуу максатта ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп турат. Анын азыркы учурда биздин куралдуу күчтөрдүн курамына кирген аскер бөлүктөрүнүн бардыгы даяр, ар кандай коркунучтарга убагында коюлган тапшырмаларды так аткарат деп ишендирип кете алам.